Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Эгерде сиз сабагыңызды жакшы деңгээлде өтүүнү кааласаңыз, анда бул методду сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Сабакты бышыктоодо, топтук иштөөдө, окуучуларга мээге чабуул иретинде бул методду колдонсоңуздар болот. Бул методдун аты, урматтуу кесиптештер, торсия методу деп аталат. Эгер буга чейин билсеңиздер, муну да кайталап көрсөңүздөр болот. Сабакты баштаардан мурун биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди комментарийге бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз, урматтуу кесиптештер. Ал үчүн биз Google'га кирип, өзүбүздүн аккаунтту тандайбыз. Мисалы үчүн Google аккаунт менен кирип, Google'дун поисковигине торсия деп жазабыз. Торсия деп жазсаңыздар, торсия метод деп жазсаңыздар, ушундай болгон торсия метод чыгат. Анан торсия деп эле издесеңиздер, мондай болгон торсия maker деген мондай болгон сайт чыгат, көрүп атасыздар. Мен сайтты описанияга дагы коюп коёмун. Ушундай чыгат, ошого киребиз. Киргенден кийин сиздердики англисче болушу мүмкүн. Автоматтык түрдө мышканын оң каптагын басып, перевести на русский кылып алсаңыздар болот. Андан кылганда мынакей бул жакта бизде суроолор, үлгү иретинде суроолор, жооптору менен турат. Аны прозрачный кылып өчүрүп салсаңыздар болот. Эми караңыздар. Бизде 4 фигура белгиленип атат. 3 бурчтук, кичинекей 3 бурчтук, 6 бурчтук, ошондой эле кичинекей 3 бурчтук, анан чоң 6 бурчтук берилип атат. Эми булардын эмне айырмасы бар? Биринчиси 9 суроолук, экинчиси 11 суроолук, бул мынакей бул 9 суроолук, бул 11 суроолук, бул 18 суроолук, мынакей караңыз. Андан кийинкиси 30 суроолук. Эгерде сиз кайсыл суроону жазгыңыз келип атса, ар түрдүү бөлүктөр менен иштеп алып кете берсеңиз болот. Өзүңүздүн жараша кое бересиз. Мен мисалы үчүн 9 суроолукту тандадым дейли. Эми могул жакта 1 деп жазылып турган жакка сиз суроо жазсаңыз деле болот. Бул жагына жооп же алмаштырып, мисалы үчүн бир жагына жооп жазыңыз, бир жагына суроо, кайра суроо, анан кайра жооп деп. Мисалы үчүн мен бул жака суроо жазайын. Клетка теориясын түзгөн ким? Клетка ким түзгөн деп суроо бердик, мисалы үчүн. Бул жака сиз суроо жообун жазасыз да, мисалы үчүн. Мондай кылып. Анан бул жака мисалы үчүн жообун деле жазып койсоңуз болот. Кайра эле өзүңүздүн алмаштырып койгонго сиздерде толук мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Ар тараптуу кылып коюуга сиз өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдүн келишинче жасасаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жака жообун жазып коеюн. Мисалы үчүн Джеймс Watson бул киши биологдордун билет, ДНКнын структурасын түзгөн киши. Мынакей караңыз, бир жагында меники аралашылып койдум. Клетка теориясын ким түзгөн? Андан кийин жообун жазып, кайра бир жагына суроо жаздым. Ал нерсеңиздер могу 3 бурчтуктарга өзү автоматтык түрдө түшүп кете берет. Кандай эмени кылбай эле андан ары мүмкүнчүлүгүңүздөрдү улантып кете бересиздер. Ар түрдүү бөлүкчөлөр менен кете бересиздер. Эми мисалы үчүн бул ошентип 3-үнчү суроого келдик, 4-үнчү суроого. Ушундай кылып ар түрдүү суроолорго кете берсеңиздер,
сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр андан ары дагы кете берет. Ошол бөлүктөрдө өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды бөлүштүрүп жазып кете бересиздер. Мисалы үчүн мен кайра эле бул жака мисалы үчүн микробиологияны микробиологиянын негиздөөчүсү дедим. Мен бул жака Роберт Кох деп жазам. Мынакей меники 4 суроо болду. 4 суроо бул жака автоматтык түрдө сиздерге кирип калат да. Ушул сыяктуу сиздер дагы өз суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул жака жазам. Адамдын физиологиясын ким изилдеген? Бул Абурейхан. Рахмет. Мисалы үчүн бул жака эмесин жазып атабыз. Ушундай кылып сиздер жообуңуздарды жазып кете бересиздер. Мен азыр бул жака аралаш жаза берейин. Шаары Бишкек дедим. Окуучулардын башын айландырыш үчүн кайра эле ушул жака мен эме деп жазам. Эң чоң шаар деп жазабыз, урматтуу кесиптештер. Кайра эле Бишкек. Ушул сыяктуу окшош суроолорду берсеңиздер болот. Каракол деп жазып туруп, мисалы үчүн эмне деп жазсак болот? Ысык көл облусунун Борбор шаары дедик. Ушул сыяктуу кайра эле бул жака сиздер суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Кыргызстанда область бар деп мисалы үчүн суроо бердик. Бул жака 7 деп сан менен деле жазып койсоңуз болот. Анан суроолорду берип бүткөндөн кийин мынакей бул жака 3 бурчтуктар түшөт. Түшүп бүткөндөн кийин сиздер экспорт PDF-ти басабыз. Бул автоматтык түрдө мынакей биздин бөлүгүбүзгө түшөт. Сиздер муну кандай кылып иштете аласыздар? Муну компьютерлериңиздерден чыгарасыздар, урматтуу кесиптештер. Анан могуларды 3 бурчтуктар боюнча могу 3 арттагы барактары кереги деле жок. Муну колдонбой эле коюңуздар. Эң биринчи баракты колдоносуздар. Эң биринчи баракка сиздер биринчи баракты эле чыгарып аласыздар дагы. Эмне кыласыздар? 3 бурчтуктарды ар бир 3 бурчтукту бөлүп аласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 бурчтук чыгат. Ошо 3 бурчтуктарды кесип, окуучуларды топ менен иштөөдө убакытка коюп иштетсеңиздер болот. Же болбосо ар бир окуучуга убакыт берип топтотурсаңыз болот. Ар тараптуу суроо менен сиздер бул нерселерди иштеткенге толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мисалы үчүн муну көчүрүп алдыңыздар. Анан могу суроолорду алмаштырып койгуңуздар келсе, могу астындагы могул ийри болгон иконканы бассаңыздар суроолор алмашат да. Анан муну кайра көчүрүп алсаңыздар болот. Уштоп топторго бөлгөндө топтордун бири-бирине окшош кылып топтобош үчүн же болбосо биринен бири көчүрбөш үчүн ушундайларды кылсаңыздар болот. Чыгарып алып муну да сабактарыңыздарда колдонуп көрүңүздөр. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, өзүңүздөр биздин каналга катталып кетиңиздер. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Сак саламатта туруңуздар.